75 аксакалдын каты боюнча өтүп жаткан сотко журналисттерден качып, жүзүн көргөзбөй жүргөн Камчыбек Ташиев эл алдына эч нерсе болбогондой чыга калды. Ташиевдин мындай соопчулук кылмыш этүү амалы белгилүү. Эл алдына аябай берешен, кең пейил көрүнүп, жакшы адамдын образын жаратып жатканы айдан ачык. Камчыбек Ташиевдин бул кадамы албетте колдоого барабар. Бирок анын кайрымдуулукка кеткен акчасы адал жол менен табылганбы же арам жол мененби? Суроо мына ушунда. Ташиев атайын кызматтын төрагасы Минкап башчысынын орун басары болуп турган кезде буга же тигиге үй салып берди деген жаңылыктар байма-бай чыгып турчу. Кыргызнефтегаздан уурдаган миллиарддаган акчага албетте мынча үйдү салып берүү оңой болсо керек деп дагы ойлошуңуз мүмкүн. Бирок Ташиевдин дагы бир амал көрүгүн караңыз. Ал муктаж болгон жарандарга турак жайларды өз чөнтөгүнөн чыккан акчага курган эмес. Ташиев ишкерлерди коркутуп, кызматына таянып болгон жүктү алардын мойнуна артып, чыгымдарды алар көтөргөн. Мындайча айтканда муктаждарга үйдү ишкерлер куруп беришүүдө. Эмгек жана алкоо алардыкы. Ал эми Камчыбек Ташиев ишкерлердин мээнетин өзүнө ыйгарып алган. Эскерте кетели, Ташиев азыр 75 аксакалдын каты боюнча сотто суралууда. Ал сот отурумуна эч кимге көрүнбөй, журналисттерден жашынып барып жатат. Ошол эле учурда сот отурумунун ачыктыгын талап кылууда. Ташиевке бийликти күч менен басып алуу жана кызмат абалын кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча айып тагылууда.